والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحمام. Аллах кантичип айтамын, эгерде жүрөктөрүбүз саламатта болгондо, ибадаттан кур калганына катуу өкүнүп, кайгыга түшүп жарылып кетер эле. Канча деген убакыттар өтүп жатат. Аларды биз колдонуп пайдаланбай жатабыз. Жөн эле кур кетип жатат. والعمر والزمن أغلى من الثمن، أغلى من الذهب وأغلى من الفضة. Өмүр менен убакыт баалуу нерсе. Ал алтын менен күмүштөн да кымбат. Алтын менен күмүш кетсе, ордуна бир нерсе келет. Ал эми өмүр менен убакыт текке кетсе, эч нерсе ордуна келбейт. Кетти болду, кайтарып келүүгө мүмкүн эмес. Аллах Таала айтат, ажалы жетип калса, Аллах эч бир жанга мөөнөт убакыт бербейт. Аллах силердин бардык ишиңерден кабардар. Дагы айтат, качан алардын бирине ажал келсе, мындай дешет: "О Раббим, мени дүйнөгө кайтарчы. Эми жоготкон нерсемде, өмүрүмдө жакшы амалдарды жасап калар элем." Бул анын пайдасы жана жалган сөздөрү. Алардын өлгөндөрдүн нар жагында кайра тирилчү күндөрүнө чейин барзах мүрзө жашоосу бар. Дагы айтты: "О Раббим, эгер мени бир аз мөөнөткө жанымды албай кое турсаң, садака кылып жакшы адамдардан болор элем." Азыр сенде мүмкүнчүлүк бар, убакытты колдонуп кал. Күнүнө Аллахтын китебине убакыт бер. Жакшы амалдарды кылганга убакыт бөл. Түндүн акыркы бөлүгүндө жок дегенде жарым саат тахажжуд оку. Багымдатка чейин Роббиңе жалынып жалбар, ал учурда көп дуа кыл. Себеби Аллах Таала түндүн акыркы бөлүгүндө биринчи асманга түшүп айтат: "Ким дуа кылса кабыл кыламын, ким сураса сураганын беремин, ким кечирим сураса кечиремин." Ким багымдатка чейин жок дегенде жарым саат мурун ойгоно албайт? Бул аябай эле жеңил иш. Биз түндүн жарымын же түндөн 3/1 бөлүгүн туруп жаткан жокпуз да. Аз дегенде багымдатка чейин жарым саат эрте туруп, даарат алып, намаз окуп, тахажжудту, ары витрди окуп, Аллахты эстеп. Бул аябай эле жеңил иш. هذا أمر أظنه بسيطا جدا. كذلك أيضا نجعل حياتنا كلها ذكرا لله. فإن المؤمن ошондой эле жашообуздун баарын Аллахты зикир кылууга, эстөөгө айландыралы. Акылдуу мусулман жашоосунун баарын Аллахты зикир кылууга арнайт. Себеби бардык нерседе Аллахтын белгилеринин бирөөсү бар. Эгерде ошол нерсени көргөндө Аллахтын белгиси, аяты деп таанысак, Аллахты эстеген болобуз. Мына ошондо адам бардык жаратылышта, жашоодо көргөн нерсесинде Аллахты эстей алат. Жада калса өзүнүн ичинде болгон өзгөрүүлөрдөн да Аллахты эстей алат. القلب الآن أنا أسألكم هل قلوبكم على وتيرة واحدة دائما؟ لا. Азыр жүрөгүңөр кандай? Мен сурайын силерден. Жүрөгүңөр дайым бир калыпта жүрөбү? Жок, андай болбойт. Кээде кайдыгер болот, кээде тободо болуп, кээде иманга жакын болот. Кээде жүрөктөр жанданып, иманга бөлүнүп, жашоодон рахат алып баштайсыңар. Эстесеңер керек. Өткөн кезде намаз окуп, Аллах алдында коркуу менен, бекем ыйман менен намазда турганыңды, саждада болгонуңду өтүп кеткен учурлар эсиңдеби? 30 жыл мурунбу, айтор ар кимдин өмүрүнө жараша. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن نستغلها وأن لا نغفل فالغفلة موت. Мындай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калалы. Кош көңүл кайдыгер болуп калбайды. Кайдыгерлик бул өлүм. Жүрөктүн катуу болушу анын өлүшү. Ибн Кайым айтат: Аллахка античип айтамын. Эгерде жүрөктөр саламатта болгондо, ибадаттан кур калганына катуу өкүнүп, кейип, кайгыга түшүп, жарылып кетмегиле. Бирок дүйнөгө болгон сүйүүсүнөн мас болуп турган кези. Туура, чындыгында эле жүрөктөр мас болуп турган кез. Ал дүйнөнү сүйүп, ошол менен мас болуп турган чагы. Камы ою тек гана дүйнө жөө. Эртеси да, кечи да, уктаса да адам дүйнөнү гана ойлойт. Уйкудан турса дагы дүйнөнү ойлойт. Качан ойгонот? قال وسوف تفيق بعد زمان. متى؟ عند الموت. Бирок жакында бир нече убакытта өзүнө келет. Качан? Өлүм келгенде. Өлүм келгенде өзүнө. Мына ошондо өзүнө келип, аттиң-ай, ошуну кылып калбай, аттиң-ай, жасап калбай деп калат. Андан да катуу ойгонгон кези бул кыямат күнүндө. Аллах Таала айтат: Ал күнү залымдар эки колун манжаларын тиштеп, аттаганат, дүйнөдө пайгамбар менен бир жолду кармап калсам болмок. Шорум курусун-ай, баланчаны дос кылбай эле койсом болмок.
Ал мени мага келген зикир Курандан адаштырды. Шайтан инсанды жардамсыз таштап коет турбайбы дешет. Шайтан инсанды коркулган абалда таштап коет. Ал учурда үнү пайда бербейт. Адам өлүм алдында өкүнгөнү дагы ага жардам бербейт. وهناك لا ينفع الندم عند الموت لا ينفع الندم. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن يغتنم الأوقات بالأعمال الصالحة. Улук Аллах Тааланын көркөм ысым сыпаттары менен сураймын. Аллах Таалам бизге убакыттарыбызды туура колдонуп, жакшы амалдарды кылууга жардам берсин. Жана бизди өлүм алдында жана өлүмдөн кийин жаш баланын чачы агарып кете турган кыямат күнүндө бизди бекем кыл. Чындыгында ал берешен зат.